ишкерлик менен иштеп калып акча таап калдым. Эми биз себеби дегенде акча тапкан кандай? Биз акча тапканда бизде акыл бар, эс бар, мээ бар, жөндөм бар. Биз тез эле акча таап алабыз да. Ошол маалда ошентип акча таап калдым. Анан айылыбызда, ошо биздин барып айылыбызда бир чабандын короосу сатылып калды. Чабандын короосу сатылып калды. Бая приватизацияга коюлуп, элдин мүлкү болуп, анан кийин ошолор сатылып калды. Анан кийин карасам, мен дагы бир мындай дагы эме байыйын деп атам да. Барып баягы короону сатып алайын деп аракет кыла баштадым. Ошондо атам келип мени урушканы азыркы күнгө чейин эсиме кетпейт. Ошондо атам келип мени урушкан эле. Уулум, сен бул короону сатып алба. Себеби бул короонун корооду канчалаган жүздөгөн, миңдеген адамдардын көз жашы бар, эмгеги бар. Ошолордун ушул жерде ушу канча 20, 30, 50, 100 жылдан бери ушул жерге эмгектерин кошкон. А сен муну келип туруп сатып алам деп атасың. Андай кылбаганы. Керекпи? Мына жаткан тала, мына жаткан тоо, адыр, ушул жерге канча короо салсаң салып ал. Өзүң салып ал. Бирок мына элдикин тийбегиниң. Бир кирпичине тийбегиниң. Ана мен айтып калдым, ата бул арзаныраак болуп атпайбы десем, ошол арзан болгон үчүн сатып албагының. Элдикин сатып албагыны уулум деп өтө каттуу насыятын айтып, мени мындай алмалда жаш элем, атам дагы жашыраак болчу, мени кичине какыс-кокус кылып койду эле. Ошондон кийин бир көптөгөн мүмкүнчүлүгүм болду. Приватизацияга катышып, завод, фабрикаларды алып коюп, тияк-пияк кылганга, бирок аны кылбадым. Атамдын насыятын азыркы чекте аткарып келе жатам. Мындан ары да аткарам. Мен балдарыма да айтам. Мындан ары мен атамдан алган осуятты балдарыма да айтам. Мамлекеттикин, элдикин, журттукун жана башка адамдыкын урдабайсың, албайсың, ага кол албайсың деп. Ошондуктан мына азыр коомубузда болуп аткан мына көрүнүштөр боюнча мен айтып кеттим да. Ошондуктан айтаар элем, ошол бирөөнүкүн мамлекеттикин алып, мамлекеттики менен байыгандардын бардыгын жазалаш керек. Жазалаш керек. Дагы бир жолу айтайын. Бир чиновниктин мына биздин эле мына Жалал Абад шаарында эле бир эле адамдын, бир эле үй бүлөнүн бүгүнкү күндө бир 20дай мамлекеттик чоң объектилер алганы бар. Заводдор, фабрикалар, ишканалар, бул жерлер. Муну азыр эгерде силер журналисттер жакшылап эсептеп чыксаңар, эсептеп чыгып туруп көрсөтүш керек да, муну элге көрсөтүш керек. Элдин баары билет муну. Биз мамлекетибизде эң негизги максат биз тынчтыкты, биримдикти жана мындай бир токтукту сактап калышыбыз керек да. Биз ток болушубуз керек. Адам өзү ток болмоюнча, ички дүйнөсүнө ток болмоюнча, ал эч качан тойбойт. Ошондуктан биз тогураак болушубуз керек. Ток болушубуз керек. Элимди ушундай бир жакшылыкка чакырып кетемин. Мындан ары ушундай бир жаман иштер болбосун. Эгерде эми бул турмуш деген ушундай, жашоо деген ушундай, ар түрдүү окуялар болуп турат. Эгерде кайсыл бир окуялар болуп кеткен күндө дагы эл алды артын карап, мурда болуп өткөн окуяларды карап, ошого сара эсептерди салып, анан кийин бир алдыга жылса деген ойдамын. Туура коррупционерлерди жазалаш керек. Мамлекеттен алган, элдин акчасын жеген, журттун акчасын жеген, бул мамлекеттин мал мүлкүн талаган ири коррупционерлерди сөзсүз түрдө жазалаш керек. Буларды жазасыз калтырбаш керек. Буларды жазалаш керек. Бирок мыйзамдын чегинде жазалаш керек. Биз жазалайт деселе бүгүн бара калып, баса калып, үйүнү баса калып, ишканасын баса калып, анан кийин мал мүлкүн талап тоноп, каракчылык кылбашыбыз керек. Ушуга үндөгөндөрдү мен туура эмес деп эсептеймин. Бирок булар туура маселени көтөрүп аткандан кийин мамлекет ошого багыт алыш керек. Мамлекет мыйзамдын чегинде, азыр күндө бизде мыйзам бар. Мыйзамда ачык даана көрсөтүлгөн. Мыйзамсыз баюу деген берене бар. Кылмыш кодексинде. Мыйзамсыз баюу. Кантип эле адам өмүр бою мамлекеттик кызматта иштеп жүрсө, анан кантип эле бүгүнкү күндө ал миллионер, миллиардер болуп чыга келет. Кантип эле анын 100 гектаган жерлери, 5-6 заводдору, бир 10 ондогон үйлөрү, анан кийин байлыктары чыга келет. Андай болбош керек. Бул деген жомок эмес, бул турмуш. Жомок болсо айтса болот. Мына жомок болду, мен келип калдым деп.
Бул турмуш, бул жашоо. Ошол эле мамлекеттик чоң ири кызматта иштеген коррупционер чиновник жана жөнөкөй кетмен чаап, дыйкан болуп, шофер болуп, жана башка болуп иштеген жөнөкөй эле адам менен анын бирдей гана статусу бар. Эмне статусу бар? Адам деген статусу бар. Алардын бирдей адам деген статусу бар. Демек, ошол статусту сактап, ошол статуска жооп бердириш мамлекеттин иши. Ошон үчүн мамлекетте мыйзам бар. Мамлекетте ошон үчүн күч бар. Мамлекетте ошон үчүн мүмкүнчүлүк бар. Ошону колдонуш керек. Мен муну мурдатан эле айдап келе жатамын. Колдонуш керек. Саясатта кокустуктар болбойт. Өзгөчө Камчыбек Ташиевдин окуясында. Бабановдун баштап Жээнбековго чейин ким менен тандем түзбөсүн, аягы чыккынчылык менен бүткөн. Тосмодо секирген мүндөн ушул күнгө чейин Ташиев бир нече ирет өзгөрдү. Кырдаалга жараша өтүк алмаштырууну адатка айландырган. Кимдир бирөөлөр үчүн элдик баатыр, ал эми чындыгында жеке амбициясынын кулуна айланган Ташиев тууралуу сөз кылабыз. 2012 жылдан берки кадамдарын барактап көрсөк, салмактуу стратегиясы жок экени айкын болот. Анын ийгилигинин сыры бул туруксуздук. Элдин эсинде Ташиевдин саясий көз караштары эмес, көбүнчө Ак үйдүн темир тосмосунан ашканы, сот залындагы чуулары жана кезектеги кайым айтышуудан кийинки үзөңгүлөш достору менен күтүүсүз коштошуулар калды. Ташиевдин тандеми ураганда позициясын алмаштырып, башка саясатчыга секирип, ал да болбой калганда үчүнчүсү менен кызматташып келген. Дал ушул туруксуздук анын ийгилигинин сыры болуп саналат. Ал эми достордун душманга, душмандардын доско айлануусу Ташиев үчүн кадимки көрүнүш болуп саналат. Анан кийин Бабанов менен сүйлөштүк, жардам берди. Бюджетке жардам берди, бере берсин. Бабанов менен болгон тандемди эске салалы. 2012 жылы Ташиев бийликти күч менен басып алууга айыпталган. Соттук отурумда Ак үйдүн тосмосун элдин кызыкчылыгы үчүн ашып түшкөнүн, бул кылмыш эместигин айтып актанган. Жогорку кеңештин депутаты катары Ташиев мыйзамдардын аткарылышын көзөмөлдөөнүн ордуна аны биринчилерден болуп бузган. Забордон секирүү аракети көчө демократиясынын эң начар формасы. Ал мыйзамдуу жол менен маселе чечүү маданиятын жокко чыгарган. Ошентип Ташиевке карата козголгон кылмыш иши 2013 жылы аяктаган. 2014 жылдын башында Жогорку кеңештин депутаты мандатынан расмий түрдө ажыратылган абалда болчу. Бул жылы негизинен соттук чечимдердин кесепеттери менен күрөшүп, саясий аренанын тышында калган. 2014 жылдын эң маанилүү саясий окуясы Камчыбек Ташиев менен Өмүрбек Бабановдун биригүүсү болгон. Эки лидер Ата Журт жана Республика партияларын бириктирип, жаңы Республика Ата Журт партиясын түзүшкөн. Бул кадам 2015 жылдагы парламенттик шайлоого чоң даярдык катары бааланган. Ошол кездеги саясий эксперттер үчүн бул күтүүсүз тандем болгон. Анткени эки лидер мурда оппозициялык жана бийликчил лагерлерде ар башка позицияларды ээлеп келишкен. Мандатынан ажыратылганлыгына карабастан өзүнүн саясий электораты менен байланышты үзбөй, кийинки шайлоого база даярдаган. Ал эми Бабанов менен биригүүнүн максаты чоң саясатка кайтып келүү болгон. Ошентип 2015 жылы Республика Ата Журт партиясы экинчи орун менен шайлоодо утуп чыгат. Бирок Ташиев мандатынан ажыратылган. Анткени шайлоо алдындагы үгүт иштери кызып жаткан маалда 2015 жылдын сентябрь айында Сузак районунда жагымсыз окуя катталган. Өнүгүү Прогресс партиясынын өкүлү Абдуманап Абдувахаповду Ташиев токмоктоп салат. Жанындагы 20 000 долларын тартырып алганын айтып арыз жазган. Келип эле штабтан бир баланы уруп, сразу мени бууп, балдар колуну кайрып эле эки жактан жан сакчылар менен тээп кетти. Баарын тааныйм. Болгон окуя ушул болду, анан биз бийликти басабыз, силер аны көрөсүңөр деп. Мен премьер-министр болом, Бабанов президент болот. Анан көрсөтөм силерге деп туруп, сен шарттарды крышавать этип алсын деп. Ушундай жагымсыз улуттук вопростор көтөрдү. Бул окуяга байланыштуу мандатсыз калган Ташиев шайлоодон кийин Бабанов менен болгон тандеми жокко чыккан. Анткени Республика Ата Журт партиясында жалгыз лидер болгусу келген. Ошентип Бабанов менен мамиленин үзүлүшү Ташиевдин таш жарган амбициясы болду. Кошумчалай кетсек, 2010 жылы Мекенчил партиясын түптөгөндөрдүн бири катары аталган саясий уюмдун саясатын жүргүзгөн эмес.
Садыр Жапаров куугунтукка алынып, өлкөдөн чырып кеткени же камакта болгондо Ташиев башка саясий топторго секирик жасаган. Лидер катары партияны жалгыз сүйрөп кетүүгө караганда ири коалицияларга кошулууну эффективдүү деп эсептеген. Анткени башка лидерлер аркылуу бийликке жетүүнү көксөбөн. 2017 жылдагы президенттик шайлоодо Камчыбек Ташиевдин позициясы көпчүлүктү таң калтырган. Шайлоо алдында оппозициялык лидерлер Ахматбек Келдибеков, Адахан Мадумаров менен биргеликте тандем түзүп биригишкен. Бул тандемдин арасынан бирөөсү президенттикке талапкер болмок. Бирок амбициясы таш жарган Ташиевди аталган тандем шайлоого талапкер катары көрсөтпөй койгон. Кантип биригишим керек? Курсагы топ бала, курсагы ач бала менен ойну койт деп айткан. Андан соң Сооронбай Жээнбековду колдой турганын жарыялаган. Анткени шайлоодо бийликтин талапкери утуп чыгарына көзү жеткен. Жээнбеков Ташиевке өкмөт башчылык же күч түзүмдөрүндөгү жогорку кызматты убада кылышкан. Бирок Жээнбеков президент болгондон кийин кызмат берген эмес. Болгону ага карата саясий куугунтук токтогон. Сооронбай Жээнбековду президент кылып шайлоого аракет кылыңыздар жана добушуңуздарды бериңиздер. 2019 жылы Сооронбай Жээнбековдун бийлиги алсырай баштаган. Муну түшүнгөн Ташиев Москвага барып, Бабанов менен жолуккан. Алар кучакташып түшкөн сүрөтүн социалдык тармактарга жарыялап, Ташиев бардык жакшылыктар эми гана башталууда, жакында көрүшкөнчө деп жазган. Анткени ал кезде Бабановдун рейтинги жогору болуп турган. Дал ушул себептен Ташиевке анын кадыр баркы керек болгон. Ал эми 2020 жылы Сооронбай Жээнбековго Садыр Жапаровду абактан бошотуу тууралуу кайрылуусу чыккан. Май айында өлкөдө пандемия күчөп, ошол эле учурда күзүндө боло турган парламенттик шайлоого даярдыктар башталган. Ташиев өзүнүн саясий өнөктөшүн шайлоо алдында колдоп, коомдук пикирди жаратууну көздөгөн. Мадумаров да ушуга окшош кадамга барган. Жапаровдун тарапташтары көп болгондуктан, шайлоо алдында аларга жагынуу максатында азыркы президентти мактап чыккан. Дагы бир жолу сиздин иниңиз катары, сизди колдогон адам катары, мындан ары да колдой турган адам катары сизден суранып кетем. Садыр Жапаровго ырайым кылыңыз. Азамат, эл аралык сотко берип, ушул күрөш алган жигитке азамат. Бирок ушул берип атат деп турбастан биз дагы колдон келген көмөгүбүздү беришибиз керек. Жалпылап айтканда, Жээнбековдун бийлиги күчтүү болуп турганда, Ташиев үн каткан эмес. Качан гана бийлик алсыраганда, Бабановго чыркап барып, тандем түзгөн. 2020 жылдын октябрь окуялары Ташиевдин ыңгайлуу учурду күтө билүү тактикасынын классикалык мисалы болуп калды. Бүгүнкү күндө айрым топтор тарабынан жайылтылып жаткан Ташиев Жапаровду түрмөдөн алып чыкты деген миф тарыхый чындыкка дал келбейт. Бул жерде бир нече маанилүү фактылар бар. 5 октябрдан 6 октябрда караган түнү Ала Тоо аянтындагы митингчилер Ак Үйдү басып алгандан кийин түз эле түрмөгө барышкан. Садыр Жапаровду темир тор артынан алып чыккан бул катардагы ачууланган эл болгон. Митингдин алгачкы сааттарында эл аянтка карай жөнөгөндө Камчыбек Ташиев алдыңкы катарда болгон эмес. Ал окуянын нугу кайда буруларын байкап турууну туура көргөн. Качан гана Садыр Жапаров деген ысым митингдин башкы ураанына айланганда, Ташиев бул толкундун башына келүүгө шашылган. Эгер эл Бабановду же башка бир лидерди жапырт колдоп кеткенде, Ташиевдин позициясы башкача болмок. Анын 2017 жылы Жээнбековду колдоп кеткени, 2019 жылы Москвага Бабановго барганы, анын саясий багыты ар дайым жеңүүчү тарапты алдын ала сезүүгө багытталганын далилдейт. 2020 жылдын октябрь окуяларына чейин Ташиев карызга белчесинен батып, атыгүл өзүнүн айрым май куюучу жайларын сатууга мажбур болгон. 2009 жылы Бакыт Сыдыковдон 1,5 миллион доллар карыз алган. Бул саясий аренадан четтеп калган, ресурстары түгөмөн адамдын акыркы аргасы болгон. Октябрь окуялары башталганда Ташиев учурду абдан так пайдаланды. Садыр Жапаровдун ишенимине кирип, бийликтин эң жогорку тепкичине карай ишенимдүү кадам таштады. Кече эле карызга батып, мүлкүн сатып жүргөн саясатчы бир заматта өлкөнүн тагдырын чечкен негизги фигурага айланды. Эми Ташиевдин жүргүзгөн иши тууралуу сөз кылалы. Алгач өзүнүн бишеси Нургазы Анаркуловду президенттик аппараттын маалымат саясат бөлүмүнүн башчысы кылып дайындарган. Бирок ал коррупция менен кармалып иштен айдалган.
атайын кызматтын жетекчиси болуп турганда бизнесмендердин мүлкүн тартып алып байган. Түгүл кол алдында иштеген Элдияр Жакпековдун кылмыштуу иштерине күбө болдук. Мунун баарына Ташиев жол берген. Элдияр Жакпеков тууралуу учка айта кетели. Анын атасы айдоочу болуп иштеген, апасы кассир. 2024 жылы Нарынга чоң атасы Жакпек арнап чоң мечит куруп, Камчыбек Ташиевдин катышуусунда ачылышы болгон. Курулушка кеткен миллиондорду кайдан тапкан деген суроо жаралат. Албетте, Ташиевдин колдоосу астында башкалардан тартып алынган байлыкка курулган. Ташиевдин кланы бизнесмендерди гана тоноптун болбостон, мамлекеттик мекемелерди да басып алган. Мисалы, Кыргыз нефтегаздагы коррупциялык схемаларды түптөгөн. Салык мекемеси ортомчу компаниялар аркылуу жүргүзүлгөн операциялардан мамлекет 4 миллиард сомдон ашык зыян тартканын аныктаган. Кыргыз нефтегаз ишканасы өзү өндүргөн мунайды өзүнө караштуу Кыргыз Petroleum Company заводунда кайра иштетип, бензин, дизель, мазут жана газ чыгарат. Бирок өндүрүмдүн 30% 10 чакты ортомчу компанияга сатылып турган. Менчик компаниялар болсо мунайзатты кайра эле Кыргыз Petroleum Company заводуна сатып келишкен. Дал ошол ортомчу компаниялар Ташиевке таандык болгон. Жөнөкөй суроо пайда болот. Эгер завод ишкананын өзүнө тиешелүү болсо, анда ортомчулардын эмне кереги бар? Албетте, Ташиевдин чөнтөгү үчүн ортомчу компаниялар иштеп турган. Кыргыз Petroleum Company заводун Байгазы Матисаков жетектеген. Ал Камчыбек Ташиевдин жээни. Ошентип, жалпы 262 миң тонна мунайды Ташиевдин кланы кымырып кетти. 2020-2025 жылдары Ташиевтерге тиешелүү Кыргыз Өзбек Азербайжан Жалалабад нефть компаниясы 322 миллион сом. Регион Oil жана Таймурастын Моко Group жеке фирмасы 1 миллиард сомдон ашык киреше тапкан. Бул Ташиевтерге тиешелүү 11 компаниянын үчөөсүнүн ачык маалыматы. Бир күндө 3 эле фирмасы 600 миң сомдой киреше берип турган. Эки миң жыйырма төртүнчү жылы монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын төрагасы кызматына Жээналы Орозбаев дайындалган. Ал Ташиевдин классташы. Дал ушул Орозбаевдин тушунда кымбатчылык орун алып, баалар көзөмөлдөнбөй калган. Бирок Ташиев анын кемчиликтерине көз жумган. Ош шаарынын мэри Женишбек Токторбаев Ташиевдин досу экенин көпчүлүк жакшы билет. Токторбаев ишкерлерди коркутуп, аткарылган иштин акчаларын толук бербей, уруксаты жок жерлерге курулуш иштерин жүргүзүп, үйлөрдү мыйзамсыз бузуп келди. Элдердин айткандары баягы шаарга подарок этип койгула, эме койгула деген сөздөрдүн окуп, мындай бул мисалы пешнеттер менен тапкан акчаны салгансың бул жака. Андан кийин кача биз ошобузду эле чыгарып алсак деп атабыз, мындайчы. Эртерээк мына жолду жаап башка иш кылышыбыз керек да биз дагычы. Өзүбүздүн мээнетибиз менен тапкан акчаларда буларчы. Бул ушул магазинди алыш үчүн мен ушул жерде 12 жыл иштегем да, мына обычный эле контейнерде сода алат болчу мурдачы. 12 жыл иштеп тапкан акчабызды мынтип алып, 1,5 жыл ичинде мынтип күйүп отурганыбыз жаман болуп атат да. Канал жээгине курулуш кылууга тыюу салып, бирок өзүнүн рестораны бул талапты аткарбай келгенин да жакшы билебиз. Женишбек Токторбаев деген Камчыбек Ташиевдин классташы. Ош шаарына мэр болуп, бүт ошол корук зонасында, анан каналдын жээгинде деп, каналдын жээгине жакын курулган канча объектилерди буздуруп, кафелерди буздуруп, 50 метр ары жылыш керек деген шылтоо менен бүттүгүн снос кылдырды да. Анысы туура эле. Бирок ошол Токторбаевдин өзүнүн кафеси экен муногу. Ошол Женишбек Токторбаевдин өзүнүн кафеси экен. Мурда айтып атышчу да. Ошол каналдын жээгине, суунун жээгине курулган деп. Мына могу жерде бир ортону бойлоп кеткен чоң канал бар экен. Ушул каналдын жээгине куруп, андан тышкары мына муногу этигинтип үстүнө гостиница кылып, анан кийин монтип көпүрө алып, көпүрөнүн үстүнө куруп алыптыр да. То есть адам бир нерсени баштагандан кийин, ошол бир эрежени коомго орноткондон кийин жетекчи деген өзү ошол эрежеге шайкеш мыйзамды бузбаган адам болуш керек да. Токторбаев 100дөн ашык батирди туугандарына таратып, эл алдында муктаждарга берилди деп өзүн пиарлап жүрдү. Ош мэриясын 12 миллиард сом карызга батырды.
Кубанычбек Кангантиев Бишкектин аймагынан 100дөн ашыл жерди менчиктештирип эткен. Социалдык объект курам деген жүйө менен жерлерди алып, коммерциялык багыттагы имараттарды салган. Кангантиевди текшерүүгө күч органдарына мүмкүн болгон эмес, анткени ал Таймураз Ташиевдин өкүл атасы болгон. Иниси Шайырбек Ташиев казиного бир күндө 1 миллион 350 миллион доллар утурган. Карыз маселесин чечүүгө Камчы Көлбаев аралашкан. Алтырбай карызды жабуу үчүн Ташиевтерге таандык Жалалабадтагы мунай иштетүүчү завод кепилдикке коюлган. Ана мен заседанияда отурсам, Камчы Көлбаев чалды мага. Сен билесиң, жанында отурасың. Камчы Көлбаев чалды, Шайырбек Грузияга барып, шуна билесиз. Сен күнчүлүк болсо Көлбаев Бишкектен жүргөн жолу калды. Мен ал киши мен телефон каяктан тапкан билбейм. Мен барып жолдусам айтты, Шайырбек деди, Грузияга барып шундай казино ойнап сунады, мага видеозапустар келди деди. Видеозапустар келди деди. Анан ошону жаап болсоңор революция болуп келет. Криминал менен күрөшөм деген генералдын үй бүлөсү Көлбаев менен мына ушундай иштерде кызматташкан. Ал эми Камчыбек Ташиев акыркы 5 жылда эбегейсиз байыды. Испаниядан Хан Сарай $1 миллион чапчыган яхт алган. 2024-жылы Словакиянын Тренчин футбол клубунун бир бөлүгүн сатып алган. Бул маалымат 2025-жылы коомго ачыкталган. Клубтун тышкы карызын төлөп, футболдук команданы реформа кылуу үчүн $1 миллион ашык долларды жумшаганын айта кетели. Бул каражаттар кайдан келди деп ойлойсуңар? Албетте, коррупциядан түшкөн каражаттардын бир бөлүгүн уурдап кеткен. Садыр Жапаров Ташиевке толук ишенген. Генералдык наамдан баштап, мамлекеттик кадр саясаты толук анын колунда болду. Ташиевдин чек ара маселесиндеги чар жайыт билдирүүлөрү кыргыз-тажик мамилесин туңгуюкка кептеп, маселе кечеңдеп жатканда, президент өзү Душанбеге барып, кырдаалды колго алууга мажбур болгон. Булар 100 гектар жер сурады эле. Бул мен башында чын айтканда анча-мынча билбей туруп эле ал жерде болуптур деп коюпмун. Кийин балдар айтып келишти. Мына Бактыбек Болбурович айтты, госрегистрлер келип айтты, 100 гектарды берсек болуп калат. Себеби ал жерде биздин погран заставабыз бар, ал жерде биздин жолубуз бар, башкабыз бар. 50 гектар берсек жетишет деп. Ташиев болсо, атайын кызматты өз рейтингин көтөрүүгө, бизнес чөйрөсүн тоноого жана 75 аксакалдын окуясы сыяктуу жасалма окуяларды уюштурду. 75 аксакал, көксакалдын каты боюнча кайрылуулар дагы эле болуптур. Коомчулукта бир топ жерде ушул биздин журналисттер дагы ушул жерге келип депутаттардан сурап, депутаттар дагы менден дагы көп сурап атышат. Ал боюнча жалпы мындай маалымат берип коеюн. Менин биринчи эле иш күнүмдө ал кат кайсыл жерде деген аныктаманы жүргүзгөнбүз. Анын алкагында ал кат дароо эле Конституциялык комитетке түшүп кароого жиберилгени маалым болгон. Биз бир топ убакыттан кийин бир белгисиз себептер менен жагдайларды түшүнбөй эмне болуп атканын биз ал жерде комиссия түзүү чечимин кабыл алып, мен өзүмдүн тескеме менен ички комиссия түзүлүп, толук түрдө кагаз кантип бул жака келгенин жана кантип Конституциялык комитетке түшүп кеткенине чейин бардыгын аныктап чыккан. Бүгүнкү күнү ал жыйынтык МВДга берилген, ал жакта тергөө өз жумушун алып барып атат. Эң коркунучтуусу бийликтин ичиндеги троя аттары. Нурлан Шакиев Ташиевди аталык деп атап, президенттин кадыр баркын төмөндөтүүгө жасаган аракети жөн жерден эмес. Камчыбек Кыдыршаевич мен тамашалап коем, кээде азыркынын аталыгы сизсиз деп. Бир аталыкка экинчи аталык колдоп, мынакей ушул Айкелдин турушуна Камчыбек Кыдыршаевдин дагы чоң салымы бар. Сен могу 20-жылдарга чейин карапайым адам элең, кандайдыр бир кара светтеги БМВны алып, үй жайыңга тура бар эле. О теги жакта Бакиевдин убагында алган жерлериңе салган үйлөрүң. Мындай кредит сыяктуу алып бир БМВ менен жүргөн жайың бар эле. 20-жылдан кийинки абалыңы мен көрө албай турган адамдар менен эмесмин, бирок Кудай таалам бардыгын ордуна коюп, бүгүнкү күндө сынап атат сени. Нурлан, бул элден алганың, бирөөлөрдү сындыргандарың, камчакеге көтүңү такап алып туруп, ар кимден алып койгон дүнүйөлөрүң сага жукпай атат.
Министрликтерге Ташиевдин кадрларынын дайындалышы бул эрте өтчү шайлоого даярдык болчу. План жөнөкөй. Шайлоону тездетүү. Шакеев президенттин милдетин аткаруучу болушу жана бүтүндөй админ ресурс Ташиевдин пайдасына иштеши. Тар чөйрөдө Ташиев Жапаров менен атаандаш болуп калышы мүмкүн деп айта баштаган. Бул мамлекеттик ишенимдин артына жашынган чоң саясий кутумдун белгиси болгон. Ташиев кызматтан кеткен соң айрым казак жарандары президент досын сатты деп жаза башташты. Бирок ал аккаунттун артында Ташиевдин Казакстандагы кайын журту турарын белгилей кетели. Садыр Жапаров досын саткан жок. Президент болгусу келген Ташиев досын сатты.